Дресс-код же кийимдер тууралуу кодекс. Байыртадан эле эзелик өлкөлөрдө дресс-код кадимкидей эле колдонулуп келген. Анын эң негизги мааниси адамдын кийген кийимине карап статусун аныктоо болгон. Маселен, Кытайда император гана сары түстөгү кийим кийүү менен өзүнүн статусу маанилүү адам экенин көргө салган. Бизде байыркы кыргыздарда деле кыз келиндерди баш кийимден айырмалаган. Ал эми дал дресс-код термини азыркы Англияда пайда болгон. Дресс-коддун бир нече түрү бар. Алар white tie, black tie, cocktail жана casual. White tie абдан сейрек колдонулчу расмий жана катуу кийим талабы. Бул талапка ылайык эркектер фрак менен 3 топчусу бар ак көйнөк жана ак жилет кийүүгө милдеттүү, жана жилет толук топчуланышы керек. Милдеттүү аксессуарлардын бири бул ак түстөгү бантик галстук. Бут кийим кара жана лакталган болушу зарыл. Аялдардын көйнөгү сөзсүз түрдө жерге чейин болуусу, бийик такалуу бут кийим кийүүсү жана макияж менен келүүсү white tie'дин талабы. Андан тышкары колдор узунураак мээлей менен жабылышы керек. Ак галстук дресс-кодунун дагы бир катуу талабы бул чачты жасып келүүгө жана сапатсыз зер буюмдарды колдонууга жана аларды ашыра тагынууга тыюу салат. Көпчүлүк адамдар катуу талапка жооп бериш үчүн кымбат баадагы зер буюмдарды ичарага алышат. Кийинки дресс-коддун бир түрү black tie деп аталат, биздин тилде кара галстук дегенди билдирет. Black tie дагы эң катуу кийим коддорунун бири. Кечки саат 7ден кийин боло турган салтанаттуу иш-чаралар көбүнчө black tie кийим кодун колдонот. Бул дресс-код эркектер үчүн кыйла катуу жана ар кандай варианттарды ылайык көрбөйт. Кара түстөгү смокинг, жилет, шим, ак көйнөк жана кара галстук black tie кийим кодунун эркектерге болгон талабы. Ал эми аялдар эң башкысы узундугу тизеден ылдый, кече көйнөгүн такалуу бут кийим менен кийүүсү шарт. Мындай кийим талабы бар кишилерге бархат, жибек жана шифондон тигилген кийимдерди кийип барууга туура болот. Кийинки дресс-код эрежеси коктейл. Бул дресс-код адатта иш-чара кечки саат 5ке чейин пландалса, уюштуруучулар да ушул коктейл сөзүн чакыруу баракчасына жазып коюшат. Смокингдин ордуна эркектерге кара костюм кийип, бантик галстуктун ордуна ачык түстөгү жөнөкөй галстук тагынууга болот. Аялдар үчүн коктейл түстөгү көйнөк эң жакшы вариант деп эсептелет. Бул дресс-коддогу юбка же көйнөктүн узундугу тизеге чейин болушу керек. Эгерде иш-чара ачык асманда болсо, андай кийимди калпак менен толуктоого уруксат берилет. Casual кийим талабы эркектерге водолазка же джемпер менен костюмду, джинсы менен пиджакты кийүүгө уруксат берет. Ал эми аялдар кыска түстүү көйнөк жана өзгөчө стилдеги кийим кийүүсүнө болот.